Макешев жогорку кеңештин депутаты болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 21-июнда Чыңгыз Макешевка жогорку кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Бул тууралуу Боршайкомдун маалымат кызматы билдирди. Ал Өзгөн шаарынын мэри болуп шайлангандыгына байланыштуу мандатын тапшырган Нодирбек Каримовдун ордуна келди. Ишкер Чыңгыз Макешев 45 жашта 2020-жылдагы парламенттик шайлоого Ыйман Нуру партиясын баштап барган. КСДП партиясынын тизмесинде 62-орунда турган. Булак Азаттык. Кыргыздын мырзалары аябай өкүндүрөт. Мындай пикирин ырчы Анжелика Кайратовна жеке Инстаграм баракчасы аркылуу билдирди. Байкоо жүргүздүм. Блокко 5 аккаунт кетти. Калган 99% жүрөгү таза адамдар көйнөктүн баасын талкуулап ойношуптур. Кир сөздөрдө кыргызымдын мырзалары жазганы өкүндүрөт. Качан кээ бир мырзалар айымдардын косметика, көйнөк темаларынан алыс болот. Балким жакшы жумушта иштеп, аялдарын, балдарын сыйлап, эркелетип беришем болгондого дейм. Андайлар тилекке каршы өтө азаюуда. Көйнөк баасын ким тапканын сториске жүктөдүм. Бишкектеги бул көйнөк сатылган дүкөнгө элдер барып керек болсо карап дагы кетишиптир. Таптак сатык баасы 244.900 сом. Мен бул акчаны короткон жокмун, кейбегиле белекке алдым. Эмне кийсең да, эмне ичсең да, кайда болсоң да, кыздарың, атыңең, бир туугандарың менен аман бол, бактылуу бол. Жашоонун өзү эң кымбат байлык деп жазды ал. Булак аргумент кейже. Ырчы Мирбек Атабеков коронавирус жуктуруп алды. Ырчы Мирбек Атабеков коронавирус жуктурду. Бул тууралуу маалыматты ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыялады. Оору эч күтүүсүз жерден келип калат экен. 10 күн өткөндөн кийин гана жаңыдан жакшы болуп келе жатам. Кимдин той топуруна бара албай калсам кечирим сурайм. Өзүңөрдү сактагыла деп жазган Ырчы. Булак аргумент кейже.